Учурдагы мыйзамга ылайык прокурор кызматтык милдеттерин аткарып жатып, каза болгон учурда анын үй бүлөсүнө 20 жылдык орточо эмгек акысынын өлчөмүндө компенсация төлөнүүгө укуктуу. Бул тууралуу финансы министри Алмазбек Бакетаев парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери комитетинде билдирди. Ал прокуратура тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарылдыгын белгиледи. Биринчи топтогу майыпка акыркы ээлеген кызмат орду боюнча орточо жылдык эмгек акысынын эсебинде 10 жылдык эмгек акынын ордуна акыркы кызмат орду боюнча 10 орточо айлык эмгек акы. Б. Экинчи топтогу майыпка акыркы ээлеген кызмат ордуна боюнча орточо жылдык эмгек акысынын эсебинде 8 жылдык эмгек акынын ордуна акыркы кызмат орду боюнча 8 орточо айлык эмгек акы. В. Үчүнчү топтогу майыпка акыркы ээлеген кызмат орду боюнча орточо жылдык эмгек акысынын эсебинде 5 жылдык эмгек акынын ордуна акыркы кызмат орду боюнча 5 орточо айлык эмгек акысынын төлөө сунушталып жатат. Талкууда депутат Гүлә Кожокулова прокуратура кызматкерлеринин үй бүлөсүнө кызмат учурунда каза болгон же майып болгон учурда бир жолку жөлөк пул берүүнүн этикалык жагын көтөрдү. Давайте единым пакетом пусть несут. Давайте в соответствии. Барына бирдей мамиле кылуу үчүн бардык тиешелүү мыйзамдарды шайкеш келтирүү керек. Эгерде прокуратура кызматкерлеринин төлөмдөрү кыскартылса, анда башка мамлекеттик органдар үчүн да кыскартуу зарыл. Это вообще единичный случай, мне кажется, за время существования прокуратуры, когда выплачивается такая компенсация. Эске салсак, прокурор менен тергөөчү кызмат учурунда каза болгон учурда маркумдун үй бүлөсүнө 20 жылдык эмгек акысынын өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнөрү жакында белгилүү болгон. Жол кырсыгынан каза тапкан Чаткал районунун прокурору Бакирдин Жанузаковдун үй бүлөсүнө 21,7 миллион сом төлөнөт деп эсептелген. Мыйзамдын бул нормасы коомчулукта резонанс жаратып, президент тиешелүү структураларга мыйзамды изилдеп сунуш киргизүүнү тапшырган. Депутаттар мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарууну да сунушташты. Бул мыйзам долбоору, конституциялык мыйзам долбоору, ошондуктан бул Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамынын 22-нчи беренесине ылайык бул Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын долбоору коомдук талкууну талап кылбайт, анткени жарандардын жана юридикалык жактардын кызыкчылыктарын козгобойт. Ошондой эле эл өкүлдөрү башка тармактардагы мамлекеттик кызматкерлерге төлөнүүчү төлөмдөрдүн өлчөмүнө кызыгышты. Каржы министри төмөндөгүдөй маалыматтарды берди. Сот 1,5 миллион. Директор средней школы, Трудовой кодекс 5 миллион. Директор средней школы 5 миллион сом. 5 миллион. Анан мугалимдер бар, ошо менен 5,5 тегер. Көпчүлүк депутаттарды эл өкүлдөрүнүн үй бүлөсүнө канча компенсация төлөнөрү да кызыктырды. Депутат, министр, главный специалист, ведущий 1 миллион сом. Талкуунун жыйынтыгында комитет мүчөлөрү мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырышты. Эгерде мыйзам долбоору бардык процедуралардан өтүп кабыл алынса, орто эсеп менен 1,5 миллион сом компенсация төлөнүп калат. Рахат Кыдыр Токтоева, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.